Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан мен Биймырза. Бүгүн бизде конокто Карачач. Карачач, кош келдиң. Рахмат. Бизге өзүңдү тааныштырып, анан бүгүн бизге даярдап келген китебиң жөнүндө бир аз кеп кылып берсең, анан экөөбүз отуруп маек кылсак китеп жөнүндө. Мен Эралиева Карачач, Ош мамлекеттик университетинин 2-курсунун студентимин. Бүгүн даярдап келген китебим жаш жазуучу Айгиз Баймухаметовдун Таштабачы апаке чыгармасы. Ошол чыгарма боюнча айтып кеттиң, Таштабачы апаке деген мындай. Аты да өзгөчө чыгарма экен. Эми айтсаң азыр экөөбүз сүйлөшкөндөй, бул китепти биз эмне үчүн окушубуз керек? Мен мисалы ушул китепти эмне үчүн алышым керек? Алгач эле бул китепти өзүбүзгө мындай пайда алуу үчүн окушубуз керек. Анан эмне үчүн дал ушул китеп дей турган болсок, аябай жаш жазуучу, 31 жашта өзү. Анан кийин ушул китеби өзүнүн өлкөсүндө аябай көп тиражда тартылган. Анан азыр өзбек тилине да которулду, кыргыз тилине, казак тилине, аябай көп тилдерге которулгандыктан, демек бул жакшы китеп, талап бар да. Талап барбы, демек жакшы китеп да. Муну алып окуш керек. Анан ичинде да аябай мындайча айтканда маанилүү жазылган да, маңыздуу жазылган. Жаш экенине карабай ушунчалык бир мындай адамга дем күч, анан тарбия бере турган китеп да. Абдан жакшы. Анан айтсаң, жанагы китептин сапаты, анан кийин ичинде жазылган маанилер жакшы берилген тутасың. Демек сен китепти кайсы критерийлер менен тандап окуйсуң? Алгач эле китепти мындай башкалар дагы ошол китепке кызыктарбы, ошого карап окуйм да. Себеп дегенде бир китепти мен өзүмдөн ала турган болсом, өзүм окудумбу, мага жакпадыбы, мен аны башка бирөөгө сунуштабайм. Аны ошондой коюп коем, өзүмө жаккан китепти алып окуйм да. Өзүмө пайда алган китебимди окуймун дагы. Анан сөзсүз соц тармактардан башка досторума сунуштаймын да. Алар да пайда алсын деген мааниде. Ошон үчүн мен эң алгач эле башкалар сунуштаган, башкалар дагы окуп, аябай мындай жакшы китеп экен деп айткан китептерди окуганга аракет кылам. Абдан жакшы. Анда ошол бизге даярдап келген китебиң жөнүндө бизге кыскача маалымат берсең, анан ошол китептин кызык жерлери боюнча биз менен бөлүшүп кетсең. Бул алгач эле чыгарма автордун өзүнүн өмүр баяны да. Өмүр баянын ушунчалык мындайча айтканда көркөмдөп, аябай адамга таасир бере турган кылып жазылат да. Мисалы, ал 31 жашта, анын өмүр баяны кимге кызык болмок эле? Көпчүлүгүнүн эле ата-энеси ооба тез эле дүйнөдөн өткөн, жаш эле. Бирок алар мындайча айтканда башка жол менен кеткен да. Бул автор Айгиз Баймухаметов башка жол менен кетип, өзүнү мындайча айтканда элге ошол кыйын жашоосун элге жеткирүүгө аракет кылган да. Ошол чыгармада деле ушунчалык мындай аябай адамга сабак бере турган жерлери көп. Мисалга алсак, апасы жаш кезден эле дүйнөдөн кайтат. Андан кийин 4 жыл өтүп атасы ооруй баштайт, анан атасы да дүйнөдөн кайтат. Алар 7 бир тууган болот. Аябай эметип жаш кичинекей болот. Андан кийин аларды балдар үйүнө алып кетип калышат. Анан чоң эжелери, агалары ал убакта шаарда окут болчу, алардан да ажыратып, буларды балдар үйүнө алып кетип калат. Анан алар үйгө кайткысы келет да. Эми жаңы эле ата-энесинен ажырады, анан кийин үйүнөн да ажыратып коюп атпайбы? Эч болбосо ошол айылы адамдары мындайча айтканда аларга жардам берип турмак да. Кичине ата-энесин эметип, бирок ордун басып, бирок аларды балдар үйүнө алып кетип калат. Анан кийин ал жакта да аябай мындайча айтканда катаал мамиле жасалат да. Булар жетимдер деп барган күнү эле дагы 4 жетим келди деп жанагы тарбиячы ушундай бир сүйлөйт. Аларды аябай жүрөгүнө катуу тиет да ошол сөздөрчү. Мурда атасы тирүү кезде аларды кошуналар айтчу да. Өзүң кантип тарбиялайсың 7 баланы? Буларды балдар үйүнө берип, өзүң үйлөн дечү да. Анан биз буларды балдар үйүнө берүү үчүн жарык дүйнөгө алып келген эмеспиз дейт да. Бирок тилекке каршы ошентип алар балдар үйүндө чоңоюшат да. Аябай мындай балдар үйүндөгү чыныгы жашоону көрсөтүп берет да. Эч кандай рамкалары жок, эч кандай жашыруу нерселери жок, баарын көрсөтүп берет китептечи. Ошол жагы жагат. Абдан жакшы Карачач. Азыр могу сен айтканыңды угуп атып, менде ушундай ой келди да. Адам өзүнүн колунда бар нерселерге шүгүр кылыш керек дегенди мен эмнегедир түшүндүм да сен айтканыңан. Сага кандай таасир калтырды? Мага ошо эң негизинен бир туугандын, ата-эненин кадырына жетүү керек дегенди китепти окуп жатып, окуялардан ушундай бир өзүмө таасир алдым да, анан өзүмдү салыштырдым. Менин ата-энем жанымда, менин бир туугандарым жанымда, мен кандай мамиле кылып атам, ошолордун кадырына жетип атамбы деген суроо сөзсүз келет да бардык адамгачы. Ошондон кийин албетте анан кийин мамиле деле дагы жакшыртууга аракет кылат экенбиз да. Ошо китепти окуп бүткөндөн кийин өзүңдө бир өзгөрүү сездиңби?
Ооба, мен көпчүлүк учурда ата энемди эметип калдым, эстеп, анан кийин чалдым, ыйлап чалганмыш. Анан эмне болду деди, анан сагындым деп койдум. Анан кийин ошентип анан кийин сүйлөшкөнбүз, видео кызып анан көбүрөөк ата энеме мындайча айтканда атап ырларды жазып калдым. Өзүм ошондоймун, сагынганда үй бүлөмө, туугандарыма ырлар жазып турам. Ошентип аларга мындайча айтканда эмнегедир дагы да жакын болуп түштүм да. Китептен көп нерсени түшүндүм мен. Абдан жакшы карашасыз. Анан ошол китептин автору жөнүндө дагы бир аз маалымат берип кетсең бизге мындай тереңирээк. Сен ушул китепти кантип алып калдың? Анан айттың го, биздин Кыргызстанга келип дагы өзүнүн китебин презентация кылыптыр. Ошол жолу ушулар жөнүндө кандай таасирлерди калды ал адамдын жанынан көргөндө? Ошолор жөнүндө дагы. Ал адам жанынан көргөн эмесмин да. Жанынан көргөн эмессиң? Жанынан көргөн эмесмин. Мен ойлоп атпайм, презентация кылганда барган окшойт. Айттым го, анда мындай көңүл бурган эмесмин. Китепти окугандан кийин ошол авторго өкүндүм барбаганым үчүнчү ошол жолу ушуга. Негизи ошол чыгарманы окугандан кийин менин жазуучуга болгон аябай мындайча айтканда сый мамилем өстү да. Мурда кандай сый мамиле? Ал жазуучуну тааныбайт болчумун, бирок ОШМУга келип, ошол Таштабачы апаке китебин презентация кылып кеткен болчу да. Анда мен уккам, көргөм афишаларын, бирок көңүл бурган эмесмин, мындайча айтканда кош көңүл караганмын. Анткени мен анын чыгармасы менен тааныш эмес болчумун. Жаш жазуучу экен деп койгом. Кийин ошол чыгарманы окуп бүтүп эле интернеттен ошол жазуучуну издеп, мындайча айтканда карасам аябай жаш экен да. Аябай ошол жагына таң калдым да. Жаш болуп ушунчалык адамда билим болот экен, адамда мындайча айтканда талант болот экен да. Көрсө биз адамды жашына эмес, адамды көрүнүшүнө эмес, мындайча айтканда талантына баа беришибиз керек экен да. Анан аябай кичпей эле эме экен. Кийин анан соц тармактардан таап жазып калдым. Анан кеңеш сурап дегенде анан айтып атпайбы, сөзсүз Чыңгыз Айтматовду окуңуздар депчи. Мен ошонусуна да таң калдым. Албетте эми Чыңгыз Айтматовду көп эмелер урматтап окушат. Ал анык ошол жазуучу айтып атканда да ал жагына да мындайча айтканда сый мамиле пайда болду да. Биздин Айтматовду дагы окуп кеңеш берет экен депчи. Сен айтканын угуп мен да бир өзүмчө ойлонуп кеттим. Демек башка бир элдин жазуучусу биздин улуу жазуучу жөнүндө сөз кылып ошолдун китебин окугула деп атса, демек бизде кандайдыр бир деңгээлде колдоо бар, алтынын баркы жок дегендей бир сезимдер болгондой сезилдиби сага? Себеби биз мындай да баягы башка элдин жазуучуларынын китептерин деле окуйбуз, бирок өзүбүзгө келгенде мына элементарный Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында деле кыйратып окубагандар бар деп ойлойм да. Сен ушуга кандай карайсың? Ооба, чын эле ошондой болот экен. Учурда көбүбүз жана антип мотивациялык китептерди көп окушат да. Анан кийин өзүбүздүн жазуучуларга мындайча айтканда көңүл бурбай калышат экен да. Бизнес жөнүндө көп окушат экен, анан кийин башка нерселер жөнүндө, ийгилик жөнүндөчү. Бирок ошол нерсени биз өзүбүздүн жазуучулардан деле тапсак болот экен да. Анан чындап жана башка элдин жазуучусу кимди окуйн деп кеңеш сурадым да. Кеңеш сурасам Чыңгыз Айтматовду десе, бир чети уялып да кеттим, анан бир чети аябай мындай ыраазы да болуп калдым ошол жазуучуданчы. Биздин жазуучуну кеңеш берген үчүн. Абдан жакшы. Анан биздин көрүүчүлөр да кызыгып калса керек. Бул китепти кайсы жактан табабыз, кандай кылып табабыз? Бул китепти көпчүлүк эле китеп дүкөндөрдө бар, бирок эгер мындайча айтканда эми баарын эле күндө китеп алып окуган убактысы жок, мындай шарты жок болуп калат да. Ошон үчүн электрондук вариантта окушса болот. Мен өзүм электрондук вариантында мындай бош эле убактым болуп калды, анан карап электрондук варианттарын карап атып эле ошол китепке туш келип калып эле окудум да. Анан ушунчалык кирип кеттим ошол китептин ичинечи окуяларга. Анан аябай кызыгып калдым. Ошо электрондук варианттарын окуса болот. Же болбосо сатып алып окуса болот. Кайсы дүкөндөн сатып аласыз? Мен Дидар китеп дүкөнүнөн сурасам, калбады деди. Демек калбады дегенине караганда дагы келет да, ал жерде да сатылат да, дайым элечи. Данек же болбосо дагы башка дүкөндөргө барып көрүшсө болот. Анткени аябай эле мындай популярдуу эле китеп да. Анан карашат айтсаң, сен эмеден байкадым, Instagram профилиңен байкап калдым. Сен ошо окуган китептериң жөнүндө бөлүшөт экенсиң, анан кийин кайсы магазиндердин, кайсы дүкөндөрдөн алган жөнүндө бөлүшөт экенсиң, анан окуган китептериң жөнүндө да жазат экенсиң. Ошонун максаты эмнеде? Эң алгачкы максат өзүм алган пайданы башкага жеткирүү. Анан мен бир убакта менин дагы китеп окуп калуума түрткү болгон адамдар бар да, мисалы Нуржигит Кадырбеков. Мен өзүм да карасам, 1-класстан эле аябай китепке жакын болгон экем.
түшүнбөсөм деле сүрөттөрүн көрө берчүмүн. Анан үйдөгүлөрүм, бир туугандарым шаарда окуса, аларга китеп ала келиңизчи дей берчүмүн. Анан бир жолу алып келгем бир китеп, жомок китеп. Ошону кайра окуп бүтсөм деле окуй берчүмүн. Анткени башка китеп жок болчу. Жомок китеп. Анан ошентип жүрүп, аябай кызыгуу болгон. Бирок тилекке каршы кийин, мындайча айтканда, интернет чыгып баштаганда, мен телефон колдонуп баштаганда китептен алыстап кетипмин да. Аны өзүм да байкабай калыпмын. Көпчүлүк убактымды интернетке коротуп калыпмын. Анан 2017-жылы ошо Баткенде Нуржигит Кадырбеков менен жолугушуу болуп калганда, аябай өзүмө бир мотивация алып, анан агайдын видеолорун көрө турган болдум. Ошол агай Нуржигит Кадырбеков мени китеп дүйнөсүнө кайра кайтарды десем болот. Ошон үчүн мен дагы дайыма сөзсүз окуган китебимди чыгарып Инстаграмга ал жөнүндө жазып коем. Башкалар да ошол китептен окуп, балким мен себептүү китеп дүйнөсүнө кирип кетишет деген ойдо. Абдан жакшы максат экен. Анан мага дагы бир суроо кызык болуп турат. Сен башында айтып кеттиң, ыр жазып жүрөм деп. Анан келечекте өзүм да китеп жазам, балким ошол жазган ырларыңдын жыйнагын чыгарам деген ойлор барбы? Ооба, мындайча айтканда ой эле эмес, максат. Мен китебимди мындайча айтканда баштаганмын десем болот, бирок азырынча мындайча айтканда жылбай эле турат да, башталган боюнчачы. Көп башка нерселерге алаксып, анан ойлоп көрсөм, менин оюмча мындай тажрыйбам али аз да. Башкаларга ошол китебим аркылуу мен жөн эле мындай китеп жазып өзүм атым чыгарып коюмдун кажети жок да. Ошол китепти окуган адам сөзсүз пайда алыш керек да. Анткени мен ал китепти макул жазып койсом болот өзүм ойлогон эмелерин. Бирок ал адамдын убактысын алып бекер эметем. Андан көрө ойлоп калдым, көбүрөөк өзүм тажрыйба алайын, билим алайын, анан кийин улантам депчи. Ошо. Анан жанагы убакыт алуу боюнча дагы айтып калдың. Биз баягы интернетке кирип кетип чыкпай калган учурларыбыз болот. Анан балким бизди көргөн көрүүчүлөрдүн арасында ошол жанагы интернет деген нерседен өзүн алыстатуу же болбосо бош убактыларын китеп окууга жумшагысы келгендер бар, бирок бул нерсени жеңип кетүү бир аз оор десек да болот. Сен ошондойлорго кандай өзүңдүн кеңешиңди берет элең? Кандай кылып мындай убактыбызды туурараак сарптасак болот? Негизи менде деле ошондой болот. Анан эң башкысы ошол өзүбүздү канчалык интернеттен алыстатайлы десек дагы, бул аябай кыйын да. Биз андан көрө көбүрөөк өзүбүздү башка нерсеге жакындатсак, мисалы китепке, ошол бир чыгармага, сабакка жакындатсак, ал жактан өзүбүз автоматтык түрдө эле алыстап калат экенбиз да. Мен өзүмдөн байкайм, азыр интернетте өчүрөм, сабак кылам десем, баары бир жандырып ала берем да. А эгер мен бир китепти баштап ушул чыгарманын ичине кирип кетсем, мен интернетти унутуп деле калам да. Ошон үчүн бир нерседен алысташ үчүн аны дайым кечке эле мындайча айтканда тыюу сала бербей, башка нерсени ачсак, анан кийин аркы нерсе өзү жабылып калат экен. Абдан жакшы кеңеш болду. Анан дагы бир суроо. Сен үчүн жеке китеп окууда бир өзүнчө бир өзгөчө убакыт барбы? Балким таң ата элек болушу мүмкүн, балким кечинде болушу мүмкүн, бир өзгөчө сага бир таасир калтырып окуй турган бир өзүңдүн убактарың барбы бир күнүн ичинде? Мен көпчүлүк учурда мындай убактым болгондо окуй калам да. Анан көбүнчө аракет кылам эртең менен 4-тө туруп ушундай деп китеп окуга, бирок көбүнчө андай болбой калат да. Анан ошон үчүн мен бош болгонумда эле китеп окуй калам. Ошентип мындайча айтканда атайын бир бөлүп алган убактым жок, бирок бош болгонумда ачып окуп эметем. Анан акыркы бир нерсе, ушул биздин көрүүчүлөргө өзүңдүн бир мындай кандай десем, китеп окууга болгон бир жеткирүүлөрүң, балким бир ойлоруң барбы? Балким бир элге берем деген сөзүң барбы? Мындай өзүңдүн оюңду айта кетсең болот биздин көрүүчүлөргө. Рахмат. Мен өзүмдү айта кете турган болсом, негизи бирөөгө мындайча айтканда кеңеш берип айта албайм, окуу депчи, анткени ар кимдин өзүнүн убактысы бар. Өзү билет аны кандай коротушту. Бирок мен ошентип баары бир эле айта турган нерсе, бул китеп окуу биздин өлкөбүздү азыркы учурдан алып чыгууга аябай эле чоң өбөлгө болот да. Мисалы, Каар заман, Сынган кылыч же болбосо ушундай чыгармалар азыр биздин мындай туңгуюкта турган эмеден алып чыгууга жардам берет да. Бирок аны жөн эле окуп койсо эмес, балким ошонун ичине кирип, анан кийин ошондон бир өзүнө сабак алып, ар бир биздин жарандарыбыз өздөрүнө ошондон бир пайда алып, анан кийин ошого аракет кылып, ошону бул жашоодо пайдаланса, анан кийин биздин өлкө өнүгөт деп ойлойм. Ошон үчүн дагы китепти окушуну мындай сунуштайт элем. Сага чоң рахмат Карашаш. Абдан кызыктуу бир маек болду. Буйруса мындан кийин дагы башка китептер жөнүндө айтып берип, бизди дагы кубандырасың деген үмүттөбүз. Сага дагы бир жолу рахмат. Анда эмес, урматтуу достор, кийинки видеолордон көрүшкөнчө китеп окуңуздар, китеп сүйүңүздөр.
кийинки видеолордун көрүшүшкөнчө аман болуңуздар.